Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент Садыр Жапаров 13 мартта мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийи Абдулазиз Закиров жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгонбай Абдыкадыровду кабыл алды. Анда дин боюнча актуалдуу маселелер талкууланганын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Талкууда президент Кыргызстан светтик жана көп конфессиялуу өлкө, калктын 90% жакыны мусулмандар экенин белгилеп, исламдын толеранттуулукка чакырган баалуулуктарын жайылтуу муфтияттын ролу чоң экенин айтты. Мамлекет башчысы исламдын салттуу баалуулуктарына туура келбеген айрым көрүнүштөргө тынчсыздануусун билдирип, салттуу ханафи мазхабын кармануу зарылчылыгына басым жасоого чакырды деп айтылат маалыматта. Садыр Жапаров ашыкча ысырапкорчулуктан арылуу жөнүндө иш-чараларды улантууга чакырды. 2021-жылдын октябрь айында 2021-2026 жылдарга Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы кабыл алынган. Анда негизги маселелердин бири катары мамлекеттин светтик негиздерин бекемдөө, ар бир жарандын диний ишенимин камсыздоо каралган. 2003 жылдан бери Кыргызстанда баш аягы 21 диний бирикменин ишмерлигине террорчул жана экстремисттик уюм катары тыюу салынган. Жер үй кенинен былтыр 4 тоннадан ашык алтын казылды. Талас облусундагы жер үй алтын кенинен 2023 жылы 4 тонна 400 кг алтын өндүрүлдү. Бул тууралуу Альянс алтын компаниясынын Facebook'тагы баракчасына 13 мартта жарыяланды. Маалыматка караганда, Альянс алтын компаниясы жер үй кени ачылгандан 2023 жылдын аягына чейин 15 миллиард 42 миллион сом өлкөнүн бюджетине салык түрүндө төккөн. Мындан сырткары Талас облустук өнүктүрүү фондуна 540 миллион сом, Талас райондук өнүктүрүү фондуна 324,5 миллион сом жана Бек Молдо айыл өкмөтүнүн өнүктүрүү фондуна 216,3 миллион сом которгон. Кыргызстанда көлөмү боюнча кумтөрдөн кийинки орунда турган мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин учурунда лицензиясы колдон колго өткөн жер үй кенин иштетүү укугу Орусиялык Альянс алтын компаниясына берилген. Кенди иштетүүгө жергиликтүү тургундар каршы чыгып, бир канча жолу нааразычылык акциясын өткөрүшкөн. Алар Кыргызстандын бул ишканада үлүшү жок калганын жана экологияга зыяны канчалык экени тууралуу так маалымат берилбей жатканын жөө келтиришкен. 1969 жылы чалгындалган жер үйдө 84 тонна алтын, 25 тоннадан ашуун күмүштүн запасы бар экени айтылган. Урматтуу мекендеш, ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомин тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомин тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Депутат Айбек Осмонов мандатынан ажыратылды. Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмонов мандатынан ажыратылганын Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Маалыматка ылайык, эл өкүлү депутаттыктан кетүү боюнча өзү арыз жазып, аны БШК мүчөлөрү колдоп берген. Осмонов номер 7-Ош округунан шайланган, эми аталган аймакта мөөнөт номурда шайлоо өтөт. Буга чейин парламенттин маалымат кызматы Айбек Осмонов менен Шайлообек Атазов акы төлөнбөгөн өргүүгө чыгып кеткенин кабарлаган. Жогорку Кеңештеги маалымат булактар аталган депутаттар Райым Матраимовго байланышкан иштен улам чет өлкөгө чыгып кетишкенин айтышкан эле. Андан мурун Бажичи Матраимов менен байланышы бар делген 3 депутат Нурлан Ражабалиев, Абдубахап Боронбаев жана бир тууган агасы Искендер Матраимов мандатынан ажыратылган. Ишкерлерге залакасы тиет, депутат Казакстандын чектөө демилгеси боюнча маселе көтөрдү. Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Кубанычбек Самаков Казакстандын соода жана интеграция министрлигинин 1-июлдан тарта Кыргызстанда лицензияланган өндүрүмдөрдү өлкө аймагына киргизүүгө тыюу салган токтом долбоору кыргызстандык ишкерлерге залакасын тийгизерин айтып, кыргыз өкмөтүнүн бул маселесин тез арада чечүүгө чакырды. Ошол токтом кабыл алынып калса, Кыргызстандын жалпы экономикасына, соодагер бизнесмендерине залакасы тийип калат. Урматтуу төрага ушул боюнча тапшырма берип коюңузду суранам, деди эл өкүлү. Маалымдалгандай, Казакстандын соода жана интеграция министрлигинин техникалык жөнгө салуу жана метеорология боюнча комитети 2024 жылдын 1-июлунан тарта
Кыргызстан номурлары бар шайкештик баалоо документтери менен коштолгон өндүрүмдөрдү Казакстанга киргизүүгө тыюу салынуу сунуштоодо. Садыр Жапаров ЖМК тууралуу мыйзам долбоорун кайтарып алууну тапшырды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ЖМК жөнүндө мыйзам долбоору кайтарылып алынды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында буга чейин Жапаров ЖМК жетекчилери менен жолугуп жогорку кеңеште каралып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору кызуу талкууга алынган. Жолугушууда Садыр Жапаров ЖМК өкүлдөрүнүн маалыматын угуп, жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору боюнча алардан түшкөн сунуштарды эске алуу менен документти толуктап иштеп чыгууну тапшырды деп жазган Алагөзов. Буга чейин бийлик ЖМК тууралуу мыйзам эскиргенин айтып, жаңысын сунуштаган, анда веб-сайт деген түшүнүк киргизилип, бардык ЖМКлар мамлекеттик каттоодон өтүшү зарылдыгы жазылган. Демилгечилердин айтымында мындай нерсе өлкөнүн маалыматтык коопсуздугун камсыз кылуу үчүн керек. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман-эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астыда кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге разы болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Атазов апам казинону колдобо дегенде карабай колдогом, азыр өкүнүп жатам. Кумарканалар тууралуу мыйзамды апамдын колдобо деп айтканына карабай президенттин саясаты үчүн деп добуш бергенмин. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында депутат Шайлообек Атазов билдирди. Туркиядан дарылануудан келген эл өкүлү акыркы мезгилде анын айланасында айтылып жаткан сөздөр, мандатынан ажыратылышы жана башка маселелер тууралуу сөз сүйлөдү. Мен мамлекеттик саясатты бардык мыйзамдарын колдоп келдим, конституцияны, көмтөрдү, тууну, кемпирабатты колдодум. Сиздерге барганда президентти Ташиевди колдоо деп айтасыңар, мына силер айткандай кылдым. Жыйынтыгында ушундай болуп жатат, деди ал. Ал 2022-жылы өлкөдө кумарканаларды ачууга уруксат берген мыйзамды колдогон үчүн азыр өкүнүп жатканын билдирип, элден кечирим сурады. Өзүмдү төрөгөн апам, бир туугандарым, эй балам, кумарканаларды колдобо дегенде карабай мамлекеттин экономикасы, президенттин саясаты деп добуш бердим. Ошол кумарканаларды колдогонум үчүн кечирим сурайм, мен туура эмес кылып койгон экем. Бул жакка Акылбек Жапаров келип колдогула, жылына 2 миллиард сом түшүрөбүз деп айткан. Кече карасам 100 миллион сом да түшпөптүр. Акылбек Жапаров баарыбызды 2 миллиард сом деп алдаган үчүн колдоп койгом. Кумаркананы колдогонум үчүн өкүнүп жатам, морозодо кечирим сурайм, деди Атазов.
Эскерте кетсек, 6 мартта Бишкектин административдик соту депутат Шайлообек Атазовду мандатынан ажыратып, анын ордуна Абдурахман Муртазалиевди депутат деп таануу тууралуу чечим чыгарган. 2022 жылдагы шайлоодо ал экөө атаандаш болуп, Муртазалиев шайлоону уткан, бирок БШКны добуш сатып алган деген жүйө менен талапкерлердин катарынан чыгарган. Натыйжада Атазов депутат болгон. Атазовдун мандатынан ажыратылышы Райымбек Мытраимов менен жакындыгына байланыштырылууда. Айланып кетейиндер. Урматтуу кыргыз элим, бул Матраимов менен байланышы жок кайсы саясатчы бар азыр? Мен кыргыз спортун көтөрүш үчүн Матраимовго чейин дагы өтө көп адамдар менен байланышкан. Кыргыз спортчуларына көп нерсе керек экен, өкмөттөн сырткары. Эң чоң байланышы бар, мен жоон тизмени айтпай эле коеюн, бир эки китти айтып коеюн, майда балыктарды айтпай. Мына баш прокурор Зулушев, сиз өзүңүз кандосу болуп, уча тартып, туулган күнүңүздө Райым Досумбекке чейин жебей турган деп отурбадыңыз беле? Сиз Зулуш мына 3 жылдан бери отурасыз прокурор болуп. Көрбөй калдыңыз бегер, чоң кылмышкер болгон болсо ал киши. Кече муфтиятты ачып атканда эле кармап албайсыз беле? Мен ушул Садыр Жапаров менен ташыйып келди. Эми элде эркиндик болот, патриоттук жашоо болот. Бизге окшогон балдарды далын таптап иштетет деп үмүт менен ушул жака адаманатыйдан койдум мен. Bir partiyaya kulağını alıp kelbestен. Elдің қолдаусы менен келдім. Бұл бүгін мейлі кетіре беріңіздер. Бір уақыт келет, Алла Таала кайра алып келет. Елім кайра көтөрөт. Мен бұны чөгүү, бактысыздык эсептебейм. Бактылуулук элдин арасында эркин жүргөндө, элдин жүрөгүндө жүргөндө. Чыныгы сурак бул кечеги сурак эмес. Мына менин талапташтарымды төрага билесиз. 32 күн камап жатышты, урматтуу депутаттар. Мен 6 айдан бери эч кимге айтпай жүрөм. Түндөлөрдө барып атам СМБга. Билбей атышат. Ошолорду камап жатышты. Бардыгын тилимди басып келдим тишим менен. Бирок эч нерсе таппадык 6 айдан бери. Урматтуу баш прокурор, таппадыңыз го 6 айда. Кетпейсизби эми отставкага? Сиз кеттиңиз, Матраимов менен байланышыңыз бар. Артынан кетпесе мен жигит эмесмин. Сиз бүгүн баш прокурор иштегенге моралдык акыңыз жок. Толуп кетти сиздики. Эл эртең жарылса сиз күнөөлүү болосуз. Сиз бардыгын заблуждение калып кетип атасыз. Баш прокурор негизги мыйзамды көзөмөлдөш керек да. Ана мынтип туруп, блогерлериңерди сааттан кечке мени каралатпастан. Мен алардын алдында каралаган, мен Алланын алдында таза балам. Кыргыздын желегин көтөрүп, патриотторду өстүрүп жүргөн балам. Аларыңар мага өтпөйт. Урматтуу кыргыз элим, мен апамды укпай, туугандарымды укпай, ошо казинону колдоп койгон кечирим сурап, алдыңарда ак болдум. Мына кечиргиле орозодо, ал эми жалпы урматтуу парламент. Мына 10-чу депутат токтогон болсо, мен садакага даярмын. Бирок парламенттин эркиндиги ар дайым сакталыш керек деп эсептейм. Кыргызстанда премьер-министрлер болгон, президенттер, ошол кезде ген прокурорлордун да аты аталсын деп атабыз. Бул киши Кыргызстандан Шадиевке окшоп качып кеткен жок. Бул киши Кыргызстандан Сапар Исаковго окшоп качып кеткен жок. Менин айыбым болсо жооп берейин деп келип атат. Кыргызстанда кыргыздар деле өзү бир жолу жаза берди. Өткөндө келди, соттон чечими чыкты. Эмне үчүн экинчи жолу дагы чакырды? Бул адилетсиздик, бул чет өлкөнүн заказы, агенттердин заказы. Ошондуктан биз акыйкат талап кылып, кыргыздын уулу, патриоту, кыргыздын бейбечараларына, спортчуларына, кыргыздагы ар түрдүү кыйналгандарга жардам берип келген патриот ул Райымбек Матраимовго боштондук! Боштондук! Матраимовго боштондук! Камалбай акыйкатты талап кылышыбыз. Окуучулар жазгы каникулга качан чыгары айтылды. Кыргызстанда мектеп окуучулары жазгы каникулда 11 күн эс алат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Маалым болгондой, каникул 21 марттан 31 мартка чейин созулат. Сабактар 1 апрелде башталат.